Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, УТРК Баткен телеканалы түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз радикализмге каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү ишмердүүлүк деген теманы алкагында сөз кылабыз. Албетте студиябыздын коноктору бар. Мен четинен тааныштыра кетейин. Чагылган Юсупов, Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын Баткен облусундагы өкүлү. Илгиз Дыйканов, Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын ыкчам кызматкери. Ошондой эле Чыңгыз Көлчүев, жаштар радикалдашуунун алдын алуу жана тынчтыкты куруу демилгечилери долбоорунун Баткендеги координатору. Ошондой эле Мариям Курманбекова, долбоордун катышуучусу. Ошондой эле Феруза Абдималикова, бул дагы долбоордун катышуучусу экен. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Саламатчылык болсун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүүбүз түз эфирде жүрүп жатат. Бүгүнкү темабызга байланыштуу сиздерде дагы суроолоруңуздар болсо, биздин WhatsApp номери экранын астында чыгып турат. Суроолорду узатыңыздар, биз болсо албетте сиздерден келген суроолорго жооп алып беребиз. Анда эмесе биз маегибизди баштайбыз. Эң алгачкы эле суроону Чагылган мырза сизден баштасак. Бүгүнкү күндө коомчулук арасында радикализм, экстремизм жана терроризм деген түшүнүктөр бар да. Ошол бүгүнкү биздин темабыз радикализмге каршы күрөшүү багытында болуп жаткандыктан биздин жалпы телекөрүүчүлөргө ушул радикализм деген өз эмне, ушул боюнча жалпы түшүнүк берип өтсөңүз. Рахмат. Биринчи туура айтасыз, бүгүнкү күндө ушул мамлекет тарабынан дагы ушул коомчулук арасында, жаштар арасында радикалдашуунун алдын алуу, экстремизмдин алдын алуу, терроризмдин алдын алуу боюнча ар кандай иш-чаралар, же болбосо массалык медиа булактарынын дагы ар кандай тематикадагы маалыматтар берилип атат. Албетте бул эми термин болуп саналат. Мындайча айтканда, биринчи эле башталганда ушул радикализм деп коебуз. Радикалдашуунун радикализм бул эң биринчи ушул терроризмдин биринчи тепкичи болуп саналат. Эң биринчи ушул адамдын жеке оюндагы жалпы коомдук кабыл алынган нормаларга өзүнүн мындайча айтканда макулдук эмес ой пикирин билдирүү, же болбосо жалпы коомдук кабыл алган нормаларга каршы туруу, же болбосо ошолорго каршы туруу иш-аракеттерин жүргүзүүнү биз ушундай мындайча башкача айтканда радикал деп эсептесек болот да. Ушундай адамды, же болбосо жалпыланган ой пикирлерди кабыл алынган кандай гана маселе болбосун ошолорго, же болбосо жүрүм-турум нормалары болобу, же болбосо ошол эле диндеги болгон көз караштагы дагы ошол өзүнүн ошолго карама каршы коюу, же болбосо өзүнүн туура эмес ой пикирди кармануу, ошого каршы ой пикирин кармануу, башка багытта кармануусу да. Ушуну биз радикал деп эсептейбиз. Уланта беребиз. Экинчиси бул bundan кийинки тепкич. Биринчи адамда өзүнчө ой пикир башталат. Ошол мисалы бүгүнкү күндө мыйзам, же болбосо мамлекеттик бардык кабыл алынган нормаларга каршы келүү, көз караштарды билдирүү, ой пикирде болуу, ушулардын бардыгы ошол радикалдык көз караш болуп саналат да. Эң биринчиси ошондон пайда болот. Экинчи тепкичке ошонун барып уже бул экстремисттик көз карашка айлана баштайт. Же болбосо коомдук нормаларды өзгөртүүгө аракет кылуу максатында ошолордун нормаларды жокко чыгарып, өзүнүн нормасын, өзүнүн ой пикирин орнотуу, өзүнүн максатына жетүү үчүн ошол аракеттерди жасоо, бул уже экстремист болуп калат. Башкача айтканда, экстремист деп качан мезгилде айтабыз, жаранды качан ал өзүнүн ошондой символика атрибутикаларын жасап, өзүнүн нормаларын чыгарып, жалпы коомчулукка же бир кандай бир жамаатка ошону киргизип, албетте биз билебиз, бардык гана иш-аракеттер бүгүнкү коомдо калып аткан нормалар бул элдин добушу менен кабыл алынат. Бардык ошол өзүнүн ошол добушка жетпегенин билип туруп, ошондо өзүнүн жамаатташып, ошол эле учурда ар кандай коркутуу, үркүтүү жолу менен дагы баруу үчүн ошондой иш-аракеттерди жасап, ошого аракеттенген адамды экстремист дейбиз. Радикалдык көз караш болсо, мисалы ой пикирин эми бир эле динде эмес, бул жана саясий көз караш болушу мүмкүн, радикалдык башка маселе экономикалык көз карашта болушу мүмкүн, чечүү жолдору катары белгилеши мүмкүн. Бирок ошолорду жасоого аракет кылганда, мыйзам, мисалы бүгүнкү күндө биз мамлекет Кыргыз Республикасы укуктук мамлекет, мыйзам чегинде баарыбыз жашайбыз. Ошол мыйзамды жокко чыгарып, ошондо башка бир нерсени орнотом, туура эмес катары багалап, ошого аракет жасоо максатында өзүгө окшогондорду жамаат кылып, же болбосо топтоп, ошол максаттарга жетүү үчүн мындайча айтканда
тымызым иш аракеттерди жүргүзүп аткан экстремист болуп саналып калат да. Мындайча айтканда бүгүнкү күндө ошол өзүнүн мыйзамын иштеп чыгып, ошол эле учурда башка ошол бүгүнкү күндө нормага карама каршы келген нормаларды өзүнө орнотуу үчүн жасалган аракеттери, курал жарак жыйноосу жана башка ошолордун бардыгы элди жамаатташып өзүнчө биригишүү, ушулардын бардыгы кийин барып экстремизмге айланат. Ушундай адамды, ушундай жамаатташкан, ошондой уюмга айланган аракеттер уже экстремисттик норма болуп калат, жаран болуп калат, топ болуп калат. Андан кийинки үчүнчү баскычы бул уже террордук болуп калат, террористтик болуп калат. Бул уже коркутуу, үркүтүү, ачык айкын, уже мындайча айтканда өзүнүн баягы ойлогон ниет максаттарына жетүү үчүн элди коркутуу, үркүтүп, жолу менен кандай гана жол менен болбосун ошол максатын орнотуу үчүн жасаган иш аракет болуп калат. Радикалдуу көз карашты биз эл коомчулук арасында ой пикирде болсо, биз билебиз, мисалы айтышы мүмкүн, аны биз жүзмө-жүз билишибиз мүмкүн, бирок экстремисттик көз караш болгондо бул эми мыйзам чегинде жоопкерчилик тартылат. Ошон үчүн экстремисттик мезгилде бул коомчулуктун арасында көрүнбөйт. Алар мындайча айтканда жашыруун иш аракеттерди жасай берет. Террористтик аракеттерге барганда биз дагы кайра ким экени көзгө көрүнүп калат да. Мындайча айтканда ал ачык чыгат уже. Анан бизде коомчулук арасында көбүнчө эле ушундай экстремизм, терроризм, радикализм дегеле баарын ушул динге байланыштырып түшүнөбүз да. Бүгүнкү күндө ушул ортодо айырмачылык барбы негизи? Же дин менен байланыштырган туурабы? Жок, бул өзү радикализм, экстремизм, терроризм деген түшүнүктөр бир эле динге тиешеси жок. Динге эч бир тиешеси жок, бирок өкүнүчтүү жери бүгүнкү күндө дүйнөдөгү болуп аткан ар кандай ушундай экстремисттик аракеттер, же болбосо террористтик актылар жүрүзүп аткан бардыгы ошол динди жагынган эсебинен көбүнчө эли ушул жарандар ошондой өлөт да, бир гана ушул экстремист, террорист, радикал болсо бир гана динди деп. Диндин ага эч бир бул терминдерге тиешеси жок. Дин өзү бул таза, баалуулуктары жакшы. Ал эми бул 2-3 түшүнүк бул эч бир динге тиешеси жок. Бирок өкүнүчтүүсү бүгүнкү күндө дин жабынып калууда да ушунун үстүнөн. Себеби дүйнөдөгү болуп аткан, башка мамлекеттерде болуп аткан окуялардын бардыгы ошо диний көз карашка байланып калууда да. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан Элгиз мырза, кийинки суроону сизге узаталы. Бүгүнкү күндө ушул район аймагында ушул кырдаал кандай? Дегеле бүгүнкү күндө ошол радикализм, экстремизм боюнча сиздерде каттоодо турган жарандар барбы? Ошолорго токтоло кетсеңиз, аба боюнча айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Сурооңузга жооп берейин. Азыр эле сизге баарыбызга түшүнүк берип кетти. Радикализм боюнча, экстремизм боюнча, терроризм боюнча. Биз тараптан, райондук ички иштер бөлүмү тарабынан райондун деңгээлинде радикализм, экстремизм, терроризм алдын алуу боюнча күн сайын алдын алуу иш-чаралары жүрүп келет, жүрүп турат. Биз ошол райондук имам хатибият менен, казыят менен биргеликте, ошондой эле маданият министрлиги менен биргеликте жерлерде жума намаздарында, мектеп, бала бакчаларда барып радикализм боюнча түшүнүктөрдү берип, экстремизм боюнча, терроризм боюнча түшүнүктөрдү берип, алдын алуу иш-чараларын жүргүзүп келебиз. Азыр эле айтып кеткендей, радикализмди бул азыр баарыбыз эле динге басым жасап, ошол дин жаатындагы адамдарды түшүнүп алдык да бизчи. Бул жерде радикализмди динди жабынган адамдар гана радикал болбой, башка чөйрөдө адамдар да болушу мүмкүн. Мисалга мен айтып кетейин, радикализм деген латын тилинен алынганда тамыр дегенди түшүндүрөт. Ошол кандайдыр бир өзүнүн оюнда туура көргөн нерсени түп тамыры менен өзгөртүп, ошол нерсеге умтулуу, ой жүгүртүү десек да туура келет. Мисалыга Айбек деп коелу. Айбек 11 классты окуп атат. 11 классты аяктап, кичинекей кезинен бери программист болом деп кызыгып жүргөн. 11 классын аяктап, программист кесипке тапшырды, окуп атат. Бирок көп убакыт өтпөй эле ал
программистика кызмат кесибин таштады дагы башка жаатка өтүп кетти да, мисалы спорт жагынабы, маданият жагына өтүп кетти. Бул радикалдык кадам жасады десе болот да. Өзүнүн бир эмесин түп тамыры менен өзгөртүп башка агымга, башка жака кетти десек туура болот да. Ал биздин райондун аймагында ошол мисалы экстремизм, терроризмдин алдын алабыз десек, азыртадан ушул радикализм менен күрөшүшүбүз керек. Жалпы баарыбыз биргеликте ошол радикализм, мына дин жаатын айтып кетсем, радикализм барып экстремизм, терроризмге айланып, мисалы азыр дүйнө жүзүндө болуп аткан окуяларга бүт баары көрүп атышат, кандай окуялар болуп атат. Биздин аймакта дагы, биздин райондо дагы каттуу калган жарандар бар. Биз алар менен өзүбүз алдын алуу иш-чараларын жүргүзөбүз. Өзүнүн белгиленген убакыты бар. Ошол убакыттарда баарлашып, маектешип, ошолор менен ар кандай алдын алуу иш-чараларын жүргүзөбүз. Бүгүнкү күндө аймакта абал кандай бул тема боюнча? Бүгүнкү күндө райондун аймагында кандай десек, дин жаатындагы радикалдар бар. Ал нерсени бүт баарыбыз эле көрүп атабыз. Бирок ошолорго биз тараптан дагы мына дин жаатындагы кызматкерлер тарабынан дагы күнү түнү күрөшүүлөр болуп атат. Демек коомдо ушул диний багытындагы радикализм болсо, ал мындай коркунуч туудурабы келечек үчүн? Коркунуч туудурат, албетте. Радикализм мисалы дүйнө жүзүндө болуп аткан окуяларга байланыштуу эле радикалдар пайда болушу мүмкүн дин жаатында. Мисалы коомго жакшы бирдеме жасайм дейт дагы, бирок радикалдуу ишке барып атканын жаш балдар же болбосо чоң эле адамдар билбей, сезбей калышат. Ошон үчүн коркунуч келтирет. Радикализм менен алектенген адамдар коркунуч келтирет. Ошон үчүн радикалисттер менен биз каршы күрөшүшүбүз керек. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Кийинки суроону Чыңгыз Көлчев сизге узатайын. Мына өзү жаштар радикалдашуунун алдын алуу жана тынчтыкты куруу демилгечилери долбоорун иштеп жатыпсыздар. Бул долбоор Баткенде кайсы жылдан баштап иштеп баштады? Кандай иштер аткарылды? Дагы биздин Баткенде бул канчалык маанилүү? Рахмат. Бул биздин долбоорубуз аты айткандай эле, бул жаштар радикализмдин алдын алуучулар жана тынчтыкты куруучулар, демилгечилер деп аты айткандай эле ушул бул жаштарга багытталган. Негизги биздин долбоордун катышуучулары жаштар болуп эсептелет. Ал эми бул долбоорду кайсыл жерде ишке ашырылды деген суроого болсо, бул жалпы республикада 4 облуста, 4 аймакты камтыды да. Бул Ош, Жалал Абад жана Баткен облусу жана Чүй облусу болуп. Баткенде 2 аймакта иш алып барылды. Баткен районунун Карабак айыл өкмөтүндө жана Баткен шаарында. Бул долбоорубуз негизинен жалпы республикалык деңгээлде ушул укук коргоо органдары менен биргеликте, мамлекеттик дин иштери комитетинин менен биргеликте ушул долбоорду толугу менен бирге ишке ашырды да. Анткени биздин ар бир кадамдар башынан кеңешилип, мындай пландалган иш-чаралар болчу. Негизи эле бул долбоорубуздун негизги бөлүгү жаштар болсо, дагы бир бөлүгү болуп, бул мектептеги мугалимдер болуп эсептелет. Булар боюнча айтсак, кандай мугалимдер акыркы 2 жылдан бери мына мектептерде диндерди өнүктүрүү тарыхы боюнча сабактар киргизилген. Бул дагы ушул мугалимдер дагы тандалып алынган биздин долбоордо. Баткенде 6 мугалим тандалып алынды. Бул 6 мугалим ушул диндерди өнүктүрүү тарыхы мугалимдери. Булар эмне үчүн алынды? Анткени баягы диндерди өнүктүрүү тарыхы боюнча атайын кесипкөй адамдар, мугалимдердин аздыгы экен да. Специалист деп коелу, бул специалист аз экен. Теологдор аз. Ошондуктан баягы тарых мугалимдери бул сабактан берип келген экен буга чейин. Анан өзгөчө ушул
диндердин өнүктүрүү тарыхы боюнча биздин долбоордун алкагында 10 вебинар өткөрүлдү. Мындан тышкары дагы Ош шаарында дагы атайын тренингдер өткөрүлдү. Булар ушул өзгөчө ушул өздөрүнүн кесиби боюнча билимин дагыдан жогорулатты да. Ал эми мындан тышкары жаштарга багытталган бөлүгүн айтып кете турган болсок, биз тандаган аймактарда мектепти алганбыз. Мисалы, Баткен шаарында Кызыл орто мектебин айтып кете турган болсок, ал жерде жаштардын клубун түзүлгөн. Жаштардан клуб түзүлдү. Бул клубда ошол жаштар менен биргеликте биз жергиликтүү коомчулуктагы ушул жаштарга байланышкан көйгөйлөрдү аныктоо, алдын алуу максатында ушул клуб түзүлүп, бир канча иштер ишке ашырылды да. Мисалы, алар кандай болду? Биз ушул жаштар менен өздөрү менен биринчи кыскача тренингдер болду. Ушул көйгөйлөрдү кантип аныктасак болот, аларды үйрөтүп, анан ошол жаштар менен өздөрүнүн талкуусунда, өздөрүнүн катышуусунда алар өздөрүнүн коомчулугундагы жаштарга байланыштуу гана көйгөйлөрдү аныкташты. И аныкталган көйгөйлөрдүн жыйынтыгында аларды кантип чечсек болот, эмне кылсак болот, кандай иштерди аткарсак биз ушул көйгөйдү чечкен болот элек, же болбосо бул ушул көйгөйгө алдын алганга биздин дагы салымыбыз болот эле деген сурөөнүн үстүндө алар бир канча иш-чараларды өткөрүштү да. Жалпысынан бизде мына ушундай билимге багытталган десек да болот. Биздин долбоор мына ушундай алдын алууга багытталган долбоорубуз ишке ашырылды. Канча убакыт болду иштегенине долбоордун? Бул долбоор эл аралык толеранттуу болушун фонду 2023 жылдын октябрь айынан баштап ишке ашырып келет. Бул акыркы иш-чаралар май айында өткөрүлдү. Анан ушул ойлоп калат экенсиң жалаң жаштардан курамынан түзүлгөн долбоор экен да. Бизде Кыргызда мындай көбүнчө улуу муундагы адамдарды дагы көбүрөөк угабыз да. Карын сөзүн капка сал деген сыяктуу элечи. Эгерде ушул долбоорлорго дагы мындай улуу муундарды аралаштырса кандай болот эле? Эмне үчүн именно ушул баягы жаштарды тандап алдыңыздар? Түшүнүктүү. Негизинен баягы радикализмдин алдын алуу деп атпайбызбы бизчи? Анан көбүнчөсү бул ар кандай радикалдуу кадамдарга жаштардан көп кездешет экен да. Бул радикалдуу кадам дегенде биз терс жагындагы и пайда мындай жакшы жагынан дагы жаштардан көп кездешет экен. Мисалы, бизде азыр Элгиз мырза айтып кетпедиби, бул баягы программист кийин өзүнүн кесибини мисалы чыгармачылыкка багыттады деп, бул радикалдуу кадамга барды деп атат да. Бул биз буну как жакшы жагы катары дагы мындай кабылдасак болот да. Анан ошол эле учурда терс кадамдарга дагы жаштардын арасында көп болот экен. Мисалы, ошол эле жаштардын арасындагы уруштар деп койсок болот, же болбосо кайсы бир диндин өкүлдөрүгө туура эмес сөздөрдү айтып коюу, урушуп кетүү, жана башка мына ушундай терс көрүнүштөрдү көбүнчө жаштардын арасында кездешет экен. Эми албетте бул чоң адамдарда дагы кездеши мүмкүн. Бизде эми көбүнчө ушул жаштар менен биргеликте мына ушундай терс көрүнүштөрдүн алдын алуу максатында биз мектептерде ушул жаштарды тандап алдык. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына ушундай радикализмге каршы чыккан биздин жаштар да студиябызда отурат. Кийинки суроону силерге узатсак, Мариям, айтсаң, ушул долбоорго кантип катышып калдың жана долбоордун негизинде эмнелерди үйрөнө алдыңар? Микрофонду көтөрүп алабыз. Биз буга чейин көп иш-чараларды уюштурдук десек болот. Мисалы, Эңгирчилердин Карабактагы фотонорматив мектебине көйгөй тарагын кылганбыз. Көйгөй тарагы дегенде биз бир канча көйгөйлөрдү жыйнап, ошонун арасынан эң актуалдуу болуп жаткан телефон көйгөйүн тандап алганбыз. Ошонун негизинде азыркы учурда мобилография боюнча видео роликтер тарттык. Кийинки биздин экинчибиз Кызыл орто мектебинде дебат турнири болуп өттү. Бул өтө мыкты деңгээлде болуп десек болот. Эжекелер, окуучулар активдүү катышып беришти.
мобилография боюнча семинар дагы болуп өттү. Микрофонду узатабыз. Феруза, силер кантип катышып калдыңар? Анан буга чейин ушул темалар боюнча силерде маалымат бар болчубу? Долбоордон кийин кандай өзгөрүүлөр болду? Саламатсызбы. Негизи бул долбоордон башка бир нече долбоорлор менен иштешебиз. Ошон үчүн бизде атайын бир команда бар. Ошол эле команда ушул долбоорго да катышып калганбыз. Эмнелерди үйрөнүп алдыңар? Эмнелерди үйрөндүк дегенде, биринчиден эле өзүбүзгө жакшы нерселерди алдык. Чыңгыз мырза, ушул бүгүнкү күндө сиздердин долбоорго катышкан катышуучулар боюнча айтсаңыз, булар ушул алган билимдерин дагы да жайылтууга, коомчулукка алып чыгууга дагы мындай мүмкүнчүлүктөр барбы? Кандай болот бул жагы? Ооба, негизинен бул жаштарды эмнелерди аткарды, анан эмнелерди кыла алат, же кылды десек. Биз башынан эле буга чейин айтып өттүм го, жаштардын арасында эмне көйгөй актуалдуу. Ошолорду биз атайын көйгөй дарагы инструментин биз окутуп үйрөттүк да, алар кантип өздөрүнүн коомчулугунда эмнелер көйгөй болуп атат, эмне көйгөй оорчундуу. Ошолорду аныктоо боюнча биз атайын окуп өткөргөнбүз. Мунун жыйынтыгында жаштар ошол эле кыз жолунда орто мектебинин окуучулары азыркы учурда мына телефондун терс көрүнүштөргө таасири. То есть жаштардын арасында телефондун зыяндуулугу боюнча өтө оорчундуу көйгөй болуп атат. Критикалык ой жүгүртүүнүн төмөндүгү деген көйгөйлөрдү алып чыгышты да. Мунун жыйынтыгында жаштар мисалы мобилография боюнча атайын тренингден, мастер-класстан өтүштү. Мобилографияны эмне үчүн үйрөнүп атат? Булар телефонду пайдалуу колдонсо деген. Мисалы ошол эле сүрөт тартуу, видео тартууну мындай сапаттуу жана пайдалуу тарта билсин деген максатта ошолорду үйрөнүштү. Критикалык ой жүгүртүү төмөн деген дагы көйгөйлөрдү да көтөрүп чыккандыктан жаштардын арасында биз дебат боюнча мастер-классты ушул мектептин алкагында өткөргөнбүз. Жаштар окуп эле калбай, ошол мектептин алкагында, мектептин деңгээлинде дебат клубтарын түзүп өздөрүнчө дебат турнирин дагы өткөргөнгө жетишти. Бул жаштардын биринчи эле окуудан өткөндөн кийин дебат турнирин өткөргөн бул биз үчүн жакшы көрсөткүч да. Анткени дебат дагы өзүнчө бир багыт, ал боюнча атайын окуучулар даярданып жакшы жыйынтыкка жүргүзүштү. Чоң рахмат. Анан Чагылган мырза, бүгүнкү күндө биздин Баткен аймагы үчүн ушундай долбоорлор канчалык маанилүү деп ойлойсуз? Албетте бул бүгүнкү күндө ушул мамлекет тарабынан, ушул биздеги Кыргыз өлкөсү Дин иштери мамлекеттик комиссиясы тарабынан кандай гана ушул элдин мамлекеттин коопсуздугу, элдин тынчтыгы, ынтымактыгы, коопсуздук маселелери боюнча албетте жергиликтүү деңгээлде кандай гана бардык деңгээлде, жергиликтүү деңгээлде болсун, коомдук уюмдардын ортосунда болсун, бардык деңгээлде биз тыгыз байланышта же болбосо кызматташтыкта иш алып барып атабыз. Анын себеби бүгүнкү күндө өзүңүздөргө маалым, биз дайыма ушуну айтып келебиз. Кыргыз өлкөсүндө, мамлекетибизде бүгүнкү күндө ушул дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаты деген атайын концепция ишке ашырылып жатат. Бүгүнкү күндө бул багытта ушул концепциянын негизинде бардык мамлекеттик органдардын деңгээлинде, ошол эле борбордук, областтык, шаардык дейбиз, райондук, жергиликтүү айыл өкмөт деңгээлинде дагы ошол эле учурда коомдук уюмдардын арасында бардык кандай гана ушундай мамлекеттик бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзүү максатында бардык кызматташтыктардын негизинде иштер жүргүзүлүп атат да. Албетте бул биз жана эле айтып өткөндө, Чыңгыз мырза айтып өткөндө, сиздин сурооңузга ылайык, ушул радикализм эмне үчүн каяктан пайда болуп атат, эмне үчүн жаштар дегенде, албетте бул биз анализ, мындайча айтканда талдоолорду жүргүзгөндө эң биринчи бул ушул 40 жашка чейинки жаштар. Өзгөчө себеби жыл сайын мектепте окууду бүткөн сайын жаңы ушул дин таануу кызыгуусу пайда болот, эртели кеч. Ошол учурда эми өзүңүз билесиз, маалымат алмашуу өтө бүгүнкү күндө бат болуп калды, мүмкүнчүлүгү жогору болуп кетти, технологиянын өсүшү, бул телефон аркылуу, интернет аркылуу, ошол эле учурда миграция маселеси бар. Биздин жаштарыбыздын көп учурда ушул эмгек миграциясына чыгып атат. Мындайча айтканда глобалдашуу процессинде дагы ушулардын таасири негизинде ушул
бул жерден үйрөнбөсө миграциядан үйрөнөт, болбосо башка мамлекеттин окуу жайга барып, ошол учурда негизинен ушул дин таануу процессинде же болбосо дин таанууга аракетинде ошол жаштарыбыздын көп учурда башка аймакта, башка жамаатта ушулардын таасири аркылуу радикалдык көз караш пайда болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул процесстин баардыгы биздин коомдо жүрүп аткандыктан байланыштуу бул маселе ушул радикалдаштуунун алдын алуу боюнча кандай гана иш аракеттер болбосун азыр дагы уланып атат, мындан кийин дагы уланат. Муну биз дайыма тынымсыз жүргүзүп туруу зарыл да. Анан ушул мамлекет тарабынан ушул экстремизм, терроризм, радикализм дегиле ушул багыттарда сиздер эмнелерди аткарып атасыздар, кандай иштерди жасап жатасыздар, дегиле коомчулук мындай кабыл алуусу кандай болуп атат? Эмес бардыгын эми өзүңүз айткандай бардыгы салыштырмалуулук менен аныктасак болот. Бул бүгүнкү күндө буга чейин өзүңүз биз жана айтып өткөндөй дин дегенде эле биз жакшы нерсени түшүнөбүз. Диндин баалуулуктары бар, жакшы адеп аклак маселелери бар. Албетте ошол эле учурда ар бир жаран же болбосо ар бир адам өз мезгили келгенде бойго жеткенде ошол динди изденет экен, кандайдыр бир динди кабыл алгысы келет экен да. Мындайча айтканда бул адамдын турмушундагы же болбосо жашоо өмүрүндөгү бир процесс болуп атат да. Ошон үчүн бул токтобой турган нерсе, жаштарды бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар, динди таануу, үйрөнүү коомчулук арасында өсүп эле өнүгүп баратат. Ошол эле учурда мамлекет дагы эми диндин жакшы жагын караганып, жакшы жактан карай турган болсок, ошол баягы бул дин жакшы пайда алып келе турган нерсе. Коомчулук үчүн тартип маселеси, адеп аклак маселеси, үй бүлөлүк баалуулуктары боюнча, мамлекеттик баалуулуктары боюнча дагы. Бирок эми баягы жана айтып өткөндөй, ошол дүйнөдөгү болуп аткан окуялар, башка мамлекеттерде болуп аткан окуялардын баягы экстремисттик же болбосо террористтик ишмердүүлүктөр менен аракеттенип аткан уюмдардын таасири өздөрүнүн катарына кошуу үчүн бүгүнкү күндө башка мамлекеттердин ушул бизге окшогон өсүп келаткан мамлекеттердин арасында өзүнүн катарына кошууга аракет жүргүзүп атат. Ошол учурда биздин жарандар да кошулуп кеткен учурлар болуп калды. Же болбосо дин менен динди жакшы түшүнбөгөнсүндүктөн көбүн эсе бул мындайча айтканда жана Илгиз мырза да айтып кетти, ушул радикал болуп атканда биздеги башкача айтканда Кыргызстандагы көпчүлүгү бул биз ажырата алгандыктан, диний сабатсыздыктан радикалдык көз карашка пайда болот, пайда болуп калып атат да. Көз караш пайда болуп же болбосо анчалык эле зыяны деле жок, бирок ошондой өзү акыбалга түшүп калганын байкабай калып атышат да. Ошон үчүн бул багытта ошол радикализмдин баягы мен айткандай жаштар өсүп өнүп келатат. Бул процесс токтобой турган процесс, буну тенденция деп койсо болот. Жана буну биз дин тутуу эркиндиги дагы бар. Бул ар бир адам, ар бир жаранга. Ошон үчүн буну дагы камсыздайбыз. Ошол эле учурда ошол бул болуп аткан иш аракеттерди тынымсыз иш аракеттерди жүргүзө беришибиз керек да. Ошон үчүн бул багытта ошол мамлекет тарабынан атайын дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат деп ошол баягы туура эмес агымдарга кошулуп, уюмдарга кошулуп кеткен жарандар бул өзүңүздөргө баары маалым. Бул эң биринчиси Сириядагы болгон окуя. Ошол диний көз карашты ажырата албастан же сабатсыздыктан ошол жака баргандыктан мамлекет дагы бул багытта иш аракет жүргүзбөсөндүгү зарыл экендигин белгилеп, ошол бүгүнкү күндө 6 жыл, биринчи 14-20 жылга чейин биринчи этабы өтүп, бүгүнкү күндө экинчи 21-26 жылга экинчи 6 жылдык этабы баратат да. Ошол бул багытта ошол атайын мамлекет тарабынан дин чөйрөсүндө мамлекеттик саясат ишке ашыруу деген президент тарабынан концепция кабыл алынып, бардык мамлекеттик орган, тийиштүү органдарга, ошол эле коомдук уюмдарга, ошол эле биздин башкача айтканда муфтият, казият дейбиз, бир райондук деңгээлде бардык имамдарга тиешелүү ушул багытта ошол биздин бүгүнкү күндө коомчулуктагы, жаштар арасындагы дин таануудагы көз карашын бирдиктүү алып келүү, же болбосо салттуу дин деп айтып атабыз. Ошол ким кармансаң, үйрөнсөң дагы ошол салттуу дин ата-бабабыз карманып келген кылымдар бою ошолду кармана бер деген саясат жүргүзүлүп атат да. Чоң рахмат. Анан Чыңгыз мырза айтсаңыз, бүгүнкү күндө ошол сиздердин долбоор жыйынтыкталыптыр. Жыйынтык кандай болду? Сиздер күткөндөй болдубу? Ошого жооп берсеңиз. Рахмат. Негизи эле биздин көрсөткүчтөр эмне болуп келет? Биздеги катышуучулардын бул ар бир аткарылган иш-чараларга катышкандыгы, бул жаштарга, мисалы, жаштар бөлүгүн айта турган болсок, жалпысынан мисалы
80ден 100ге чейинки окуучулар долбоордо бизде түздөн-түз катышты. Мындан тышкары ошол 100 окуучу республика боюнча айтып атам да, 100 окуучу бир канча иш-чараларды өткөрдү. Булардын жалпысын эсептегенде бизде 1000ден ашык жаштардын саны болуп атат да. Бул 1000ден ашык жаштарды биз ушул билимге тарттык, критикалык ой жүгүртүүсүн жоготконго биздин дагы салым болду ушул долбоордун деп айтсак болот. И мындан тышкары бизде баягы мугалимдер менен дагы иш алып барганбыз деп айттым го, буга чейин дагы диндерди өнүктүрүү тарыхы боюнча мугалимдер ар бир 2-3 жумада вебинарларды өтүп өздөрү билим деңгээлин жогорулатты да. Мисалга ала турган болсок, азыркы учурда социалдык тармактарда кандай радикалдуу көз караштар бар, же кандай радикалдуу багыттарга жаштар көп басым жасап атат. Ошолордун кантип алдын алсак болот деген темаларда бизге атайын бул тармактагы эксперттер мугалимдерге сабак өттү да. Муну эмне үчүн айтып атам? Баягы алган билимдерине баягы өздөрүнүн сабагында баягы биздин мугалимдер колдонуп дагы ошол жаштарга да пайдасын берди деп айтсак болот. Кийинки суроону Чагылган мырза, кайра эле сизге узатайын. Бүгүнкү күндө ушул коомдо болобу негизи эле ушундай экстремизм, радикализм ушул багыттарда элге дагы да жайылтпоо максатында алдын алуу үчүн ар бир жарандай эмнени байкаш керек жана эмне кылыш керек? Аябай жакшы суроо. Туура айтасыз. Эң биринчи бул ушу бүгүнкү күндө мен жана айтып өткөндөй радикализмдин эң биринчи бул экстремий терроризм бул биринчи, экинчи, үчүнчү этап катары көрө турган болсок, анда эң биринчи биз радикалдашуунун алдын алууга аракет жасай беришибиз керек. Бул эң биринчи ушул жаштардын өзгөчө биз жана айттык, жаштар жылдан жылга кошула берет, коомчулукка бой жетип, ошондуктан радикалдашуунун алдын алуу эң биринчи бул ушул динди таанууда, бул критикалык ой жүгүртүү менен ушул ар бир жаштар же болбосо жарандарыбыз кандай гана жашта болбосун, динди үйрөнүп атканда ушул критикалык мамлекет кандай эмени сунуштап атат, мамлекеттин булго дин чөйрөсүндөгү көз карашы кандай, ошол эле учурда биздин ушул дин таанууда буга чейин атабыз кандай динди карманып келген, мындайча айтканда критикалык ой жүгүртүү менен мамиле жасап ошол динди албетте ар бир жаран мезгили келгенде ошол бир динди тааныйт. Ошого ошондой мааниде же болбосо ошол динди тааный турган болсо, бүгүнкү күндө мамлекет бүт баардык шарттарды түзүп атат. Мамлекеттик саясаттын алкагында кандай гана ошол динди үйрөнөм же болбосо тааныймын, окуймун дей турган болсо, ошол ар бир жаран адамды. Ал үчүн мына бүгүнкү күндө бардык ушул мечиттерибиз, расмий имамдарыбыз бар. Айыл жергесинде жок дегенде бирден экиден мечитибиз бар бүгүнкү күндө. Ошолордон ошол расмий имамдардан маалымат алышса, ошолордон динди үйрөнүшсө, же болбосо кандай гана башка чет мамлекетке чыгып дин үйрөнүп окуйм десе дагы ошол мамлекет менен макулдашып, ошол өзүбүздүн Кыргызстан муфтият деген коебуз, ошол дин чөйрөсү, диний багытта ошолор менен макулдашып, ошол кадамдарын жасаса, биз эң биринчи ушул радикалдашуунун алдын алган болот элек да. Бүгүнкү күндө түшүндүрүү иштерини биз дайыма жүргүзө беребиз, бирок ар бир ошол жаран же болбосо жаштар өзү каалоосу менен алат да ошону. Ошону бир жаш болсо ата энеси менен макулдашып, жергиликтүү деңгээлде, баардык деңгээлде бүгүнкү күндө имамдарыбыз бар, расмий имамдар, ошолордон алса болот. Мамлекеттик органдарга да бүгүнкү күндө мамлекеттик саясатты айыл өкмөттүн деңгээлиге чейин баардык министерство ведомстволорго чейин биз ушул мамлекеттик саясат түрүндө жеткизип атабыз, баарыбыз биргеликте иш алып барып атабыз. Ошон үчүн башкача мындай тактап айтканда, ошол жаштарыбыз ошол өзүдөн чоңдорду угуп, мамлекет көрсөтүп аткан жолду угуп, ошол динди тааныса дагы, башка иш аракетин дагы мыйзам чегинде кылса, Кудай буйрса баары жакшы болот эле. Чоң ыраазычылык. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетели, сиздер бизди түз эфирде көрүп жатасыздар. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз радикализмге каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү ишмердүүлүк деген теманын алкагында сөз кылып жатабыз. Эгерде сизде дагы суроолоруңуздар болсо узатыңыздар. Ал эми биздин көрсөтүүнү аягына чейин күзөтүп барыңыз. Албетте сизге жакшы маалыматтар берилет деген ойдобуз. Биз болсо маегибизди улантабыз. Кийинки суроону мен Илгиз мырза сизге узатайын. Бүгүнкү күндө сиздердин бөлүм, сиздердин орган деп коебузбу, айтор ушул багытта күрөшкөн
багыт катары түшүнөбүз да, сиздер ушул экстремизм, радикализмдин алдын алуу боюнча дин кызматкерлери менен болобу, жаштар менен болобу, деги эле ушуга байланыштуу кандай алдын алуу иштерин жүргүзүп жатасыздар? Биз бул радикализм, экстремизм, терроризмдин алдын алуу багыты боюнча биздин ички иштер министрлик тарабынан, облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан ар кандай кыска метраждуу видеороликтер тартылып, алар биз барып, мисалы мектептерде, ар кандай элдер чогулган жерлерде ошол видеороликтерди көрсөтүп, жаш окуучуларга, студенттерге видеороликтерди көрсөтүп, радикализм боюнча түшүнүк берип, экстремизм боюнча түшүнүктөрдү берип, терроризм боюнча түшүнүктөрдү берип, алдын алуу иш-чараларын жүргүзүп келебиз ар дайым. Биз ушул мамлекеттик ар бир орган менен тыгыз мамиледе болуп, ошол биздин чөйрөдөгү радикалист, экстремист, террористтердин ишмердүүлүгүнө бөгөт коюу максатында талыкпастан ушундай алдын алуу иш-чараларын жүргүзүп келебиз. Жыйынтык кандай болуп атат? Жыйынтык жакшыбы? Жыйынтык жакшы, жыйынтык жакшы. Ар бир жыйынтык боюнча ар бир кызматкер ошол отчет деп койсок болот, ошол отчет берет. Могу айда мындай иш-чаралар жүргүзүлдү, радикализм боюнча, экстремизм боюнча, терроризм боюнча алдын алуу иш-чараларын жүргүзгөндүк боюнча биз өзүбүздүн ички иштер бөлүмүндө жыйынтык чыгарабыз. Чоң рахмат. Биздин убакыт да соңуна чыгып баратат. Ошондуктан биз тараптан берилбей калган суроолор болсо, же болбосо айта албай калган оюңуздар болсо, айтып алсаңыздар болот. Ошондой эле элге кайрылуу жасап алсаңыздар да болот. Калган нерсе өзүңүз баштап берсеңиз. Рахмат. Эми биринчи негизинен биз дайыма эле сиздер аркылуу сиздерге чоң рахмат. Ушундай дайыма бизди колдоп иш-аракеттерди элге жеткизип атасыздар. Дагы бир кайрылат элек, ошол жаштарды, ата-эне ар бир өзүнүн баласыны, өзгөчө жаштарды эске ала турган болсок, өзүнүн ошол дин тануудагы эмесине ошол ата-энесине көзөмөл салып, эмне кылып атат, каяктан үйрөнүп атат, ошого көңүл буруш керек. Ошондой эле жаштарыбыз, эми бой жеткен жаштарыбыз болсо, эми албетте ушундай ар кандай иш-чараларга катышып, мамлекет тарабынан мына бүгүнкү күндө биз толеранттык уюму менен дагы тыгыз байланышта иш алып барабыз. Республика боюнча эле жалпы эле кандай иш-чаралар болбосун, ошо коомдун тынчтыгы, ынтымагы үчүн, коопсуздугу үчүн баардык иш-аракеттерди жүргүзүп атабыз. Ушундай нерселерге активдүү катышып, ушундай маалымдуулугун жогорулатып, ошондой эле критикалык ой жүгүртүүлөрүн жогорулатып, тыгыз байланышты жаштарыбыз да активдүү катышса, албетте жакшы болот эле да. Ошондой эле ошол элге кайрылат элек, жалпы эле ушундай бүгүнкү күндө мамлекеттик саясат жүргүзүлүп атат. Бардык ушул мамлекеттин саясаты, кандай гана саясат болбосун, бул бардыгы ушул элибиздин тынчтыгы, ынтымагы, келечекте өсүп өнүгүүсүнө багытталган. Ошон үчүн мамлекетти угуп, мыйзам чегинде жашап, бардык мыйзамдуу ошол мамлекеттик өзүнүн баркыны билип, баалуулугун билип, мыйзамда баптасак, ошондой баары жакшы болот. Чоң рахмат. Илгиз мырза. Негизинен айта кетчү, биринчиден сиздерге рахмат. Ошентип бизди чакырып, ушул радикализм боюнча телегөрүүчүлөргө түшүнүк берүүбүздүн бир себепчиси болуп калдыңыздар. Ушундай теле берүүлөр көбөйсө жакшы болот эле. Биз ушул азыркы берген интервьюбуздагы кандайдыр бир деңгээлде ушул көрүүчүлөргө радикализм боюнча түшүнүк бердик болуш керек деп эсептейм. Биз дагы бир айта кетчү нерсе, ушул радикализмди биз оң максатта пайдалансак дейм да. Мисалы, спорт жагында, маданият жагында, билим жаатында радикалист болсок, мен ойлойм, биздин мамлекетибиз мындан да өнүгүшүнө чоң салып кошкон болобуз. Узатабыз микрофонду. Рахмат. Биринчиден ушул силерге ыраазычылык айтабыз, бизге ушундай мүмкүнчүлүк бергениңиздерге. Анан жалпы эле кандай кайрылуу айтабыз, эми
жалпы жаштарга айта турган болсок, ушул жаштар билимдүү болгула, окугула, аракет кылгыла. Демекчимин, анткени ушул билим эч качан жамандыкка алып барбайт, билимдүү жаштар адашпайт. Бул туура тандоодо дагы өздөрүнүн туура чечими ушул билимдин жыйынтыгында болот деп ойлойм. Андан кийин баягы изилдөөчүлөрдүн баягы бир канча жыйынтыктарын окуп калабыз да, баягы жаштардын көйгөйлүү жаштар, бир канча проблемаларга барган жаштар кантип пайда болуп калат, каяктан келет дегенде баягы ата-энелер көп көңүл бурбаган, карабаган, көңүл бурбай калган жаштар да ушундай маселелер көчөрүлүп аткан да, туура эмес жактарга барып аткан. Ошон үчүн ата-энелерге дагы кайрылып кетет элек, ушул ата-энелер ушул өзгөчө окуучулук мезгилдеги балдарыңыздар болсо, ошолорго көңүл буруп, алардын билимине жардам кылсаңыздар, көңүл бурсаңыздар, балдар кайсы багытта жүрөт, кандай жүрөт, ким менен жүрөт, бул боюнча өзүңүздөрдүн баягы сунушуңуздарды айтып жардам көрсөткөнүздө мен ойлойм баягы жаштардын терс көрүнүштөгү жолдоруна алдын алган болот элек баарыбыз. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Мариям, кошумчалайсыңарбы? Чоң ыраазычылык билдиребиз. Убактыңыздарды бөлүп келип, ошол жалпы телекөрүүчүлөргө жакшы маалымат бергендигиңиздер үчүн ишиңиздер даярда эмгиликтер болсун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер УТРК Баткен телеканалынын түз эфиринде радикализмге каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү ишмердүүлүк деген темага күбө болдуңуздар. Аны мен Асылкан Махамат кызы алып бардым. Ар дайым туура ойлонсоң, туура жашоого жана бактылуу жашоого жетелейт. Андыктан ар дайым бар болуңуздар. Өлкөбүз өнүгүбөсүн деген тилек менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.